рахматы деле керек эмес аларды мага. Ушунчалык жардам бергиси келсе да, ошол коом жетекчилерине, ошол өз ара дагы топтоп берсе, Кыргызстанга жөнөтсө болот да. Аны соц сеттерге чыгарып кое бербей. Кыргыздар мына көчөдө калып кетти деген бул чындыгында аянычтуу ошол нерсеге. Мен каршымын ошол нерсеге. Ассаламу алейкум урматтуу YouTube каналыбыздын көрөрмандары, жалпы мекендештер, барыңыздарга чоң салам. Кудай буйрса бүгүн Кыргызстандын 8-чи областы аталган Москва шаарында турабыз туугандар. Бул жакта кыргыз мекендештерибиз көптөгөн ийгиликтерди багындырып аткандарын көрүп атабыз. Келген бул жакка келип алып таң калып бүтпөй атабыз. Анын арасында канча деген элдердин арасынан сурулуп чыгып, элге жардам берип, жакшылык иштерге көп себепчи болгон балдарды көрүп жүрөбүз. Бүгүн дагы Кудай буйрса ушундай бир жакшы жигит менен маекка калдым деп турабыз. Мен муну келгенден бери Москванын тез кабары дейм. Мына жигит таанысыңарбы десем, бүт бар эле көргөзүп айтып атышат. Бул Москванын тез кабары деп. Анысыңардай бүгүн бизде конокто. Москванын тез кабары Иса Асулов бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсызбы? Денсаулык жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Жакшы, эсен аман келип алдым. Урматтуу туугандар, биз эми бүгүн Иса менен атайын сүйлөшүп, кичине бир ачык асманда, жөнөкөй, биздин тилде айтканда жалпак тилде дыйканча, таза карапайымча сүйлөшөлү деп атайын. Сыртка чыгып отурабыз, ошондуктан анча-мынча нерселерге, кемчиликтерге көңүл бурбайсыздар. Иса кандай? Денсаулык жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Чарчабай иштеп атасыңар. Шүгүр, рахмат. Жакшы. Сизди көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алайын. Ассаламу алейкум. Урматтуу ушул Эреже Плюс YouTube каналынын катталуучулары, мекендештерим, саламатсыздарбы? Мен эмнеден баштасам эми? Аты жөнүм Иса Асулов. Ошол YouTube'дан бери 2018ден бери негизи ютубер катары каналдарды ачып, видеороликтерди жүктөп жүргөнбүз. Көптөгөн каналдардын негиздеп YouTube'га жүзүбүз менен чыкпай, ушундай көп каналдарды чоңойтконбуз негизиненчи. Анан YouTube калып, анан негизи эле ушул доставкада товар тизип көп иштеп калдык. Анын ортосунда ошол учурлардан Талант агабызды көбүңүздөр билесиздер. Москвадан чыгып жүрөбүз экөөбүз байма-бай. Ошол Талант агабыз сунуш киргизип калды, ушул YouTube каналды ачып иштетпейликпи деп анан ортодон Москварды алып 2023 алдык окшойт. 416 000 подписчик бар убагында алып анан иштетип баштадык. Көп ошондон сиз айткандай эле сен Москванын тез кабары болуп калдың. Ошондой болуп калды да. Анан биз эми асмандан түшүп калган жокпуз. Ошол ата кулагаларыбызды көрүп, эми тез кабардан үйрөнүп, көп сөздөрдү кантип алып барат, эмне кылып алып барат. Биз эми бир жерде окуп, удостоверениябыз жок, же бир чоң окуу жайды бүткөн эмеспиз дегендей. Анан колдон келишинче тартып баштап, ушундай кылып эле азыр сиз дагы биринчи жолу ушул агабызга маек берип атам негизи. Мен эми кыйратып койдум деп айта албайм чындыгындачы. Жок, сен азыр бул эми туугандар Иса өзү кичпейли бала экен да. Негизи мунун жасап аткан иштеринин өзү чоң бир ийгилик туугандар. Буга жеткен бар, жетпеген бар. Азыр сен ушул өзү миграцияда жүрүп, мына Москвада эми барыбыз мигрант деп аталып калат экенбиз да. Не только Москвада, бүт жакка, чет жакка чыккан барлыгы. Ушул жакка келип, башкалардан өзгөчөлөнүп ушул өзүбүздүн туугандардын ийгиликтерин элге чагылдырып бериш дагы бул баягы өзүңдүн иштеп аткан ишиңден дагы убакыт ажыратып келип, муну тартып эфирге чыгарып бериштин өзү чоң мээнет. Ошондуктан бул мен баягы жөнөкөйлүк деп ойлобойм. Бул дагы бир баягы максаттын бардыгы, алдыга умтулуунун бардыгы, тарамыш деп коебуз го бизде. Тарамыш адамдар ушундай бир ийгиликти багындырат экен да. Ошол негизи биз YouTube тармагында жүрүп, анан бир канча ошол бул жактарда иштеп, ананчы көп жүрүп калдык. Анан негизи эле ошол көбү менден сурашат да, Рамазан ака, ошол YouTube кандай кылып баштасам болот, ноутбук алыш керекпи, камера алыш керекпи, каяктан окуш керек буну билиш үчүн деп. Адамда эң биринчи кызыгуу болуш керек. Ошол ишти болбосо аткара бериш керек да. Ошол иштин аркасынан көп мээнеттер болгондон кийин Аллах Таала ошол мөмөсүн берип коет экен да. Карасаңыз биз деле ошол биринчи эле баштаганда реклама тартып баштаган эмеспиз. Ошол ар нерселерди тартып эми эмне мисалы эсибизде калган ошол жанагы болду.
Жуковский жактан келатканда бир спринтердин күйгөнү болду да. Ошол Биз мекендештердин ошол спринтери. өзүбүздүн кыргыздардын спринтери күйүп, анан жанагындай болуп, Redmi Note 7 деле ошол барып эмне болду, кандай болду деп эле тартып, анан өздөрүнүн карта номерлерин коюп чыгарып, ошондон элдер лайктарды басып, мындай деп сүйлөө, андай деп сүйлөө деп, анан ошонун эртеси күнү барып эмне болду деп аны тартып, ошол иштерди бүтүрүп, кыскасы ошондон Башталып кетти. ошондон башталып кетти да. Анан рекламага чакырышып, ошондой кылып эле ошол кызыгуулар дагы да артып, ошентип андан кийин Кыргызбай деп дагы бир канал ачып койдук, мисалы да. Элден талап болуп, мисалы ошол сүйлөштүк көп жактарында ошол мекендешибиз комментариялардан улам өзүбүздү түздөдүк да. Ушул эл бар экен, эл өзү оңдоп койду да. Өзү эле Дагы деле оңдоп атат элдер. өзү эле тез кабарчы кылып койду. Ошондой элдер үйрөтүп атат. Иса, мындай деп сүйлөсөң, мындай деп сүйлөбөйт. Дыханский уруп койдуң биягын деп күлүп, личкама чейин жазып чалгандар бар. Анан ар бир ишти өзүнүн акысын бермейинче ошол иш жакшы болбойт экен да. Анан кайрымдуулук роликтерди 10-15 күндө бир тартып чыгарууга аракет кылып жүрөбүз. Бул жактан да тарынгандар бар, жетишпей каласың экен. 2 күнүн биринде ошол буга акча которуп койгула, ага акча которуп койгула десең, ал дагы туура келбей калат экен. Ошондой кылып колдон келишинче өз акысын берип, ушул иштерди кылып жүрөбүз, Кудай кааласа. Анан кайрымдуулук роликтерди да чайдан алганча. Айтып коеюн, эми ушул орду кеп калды окшойт. Айта бер, кенен айта. Баягындай да көп ушул картинка жөнөтөт, бир ооруп аткан адам, реквизиттери башкалары 1-2 видеосун жөнөтүп туруп эле, чыгарып кой чалан арасы үчүн дейт да. Бул 600-700 миң, 600 миң каналы бар адамга бул туура келбейт да. Ал ошончо эл көрүп турат да. Мен ал такташ керек, барып сураш керек. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул чынбы, бул кимдин карта номерлери коюлган. Анан көп учурлар болду ушул тартып жүргөндөн бери. Мошенниктерге кабылып калган учурлар болуп калды. Ошол кайрымдуулук ролик тартам, ушул элге жакшылык кылам депчи. Анан эми аны ар бирини элге чыгарып айта берсең, сага ишенбей калат да. Эми азыр колдон келишинче тактап, биринчи ошол өзүңүздөр, тууган уруңуздар, айылдаштарыңыздар канча чогултуңуздар, бардык эле жүктү ушул 7 дубанга жүктөп койбоңуздар, мекендештер деп. Ар бир кайрылган адамдар менен сүйлөшүп, такташып, колдон келишинче жетишип тартып берүүгө аракет кылып, бул жакта мекендештердин ийгиликтерин айтмакчы чыгарып, ошондой иштер кылып жүрөбүз азыр. Жакшы, эң сонун негизи кайрымдуулук иштен качпаш керек да эч убакта. Садаканы дагы жакшы. Кудай буйрса. Эми Иса, мен деле негизи YouTube каналымда көп деле подписчиктерим жок. Мен деле баягы силерди көрүп, анан биякта ушундай тартса болот турбайбы деген түшүнүк мага деле ошондон келип жетип атат да. Эми жаңыдан ушул баягы нөлдөн баштайм деген, мисалы сени көрүп Кыргызбай деп YouTube каналың, сени көпчүлүк эле атыңы деле билбейт экен да. Иса деп айткан да, Кыргызбай дейт болду, тааныйт экен Кыргызбай десең. Сага окшоп тартат элем, YouTube каналды нөлдөн баштайт элем, кандай баштасам болот деп, жана өзүң жогоруда айткандай, сразу эле баягы 150 миңге iPhone алайынбы дегендер да бар экен. Сен ошого мындай өзүңдүн башыңан өткөндү бир кыска кылып түшүндүрүп койсоң, жаштарга кантип баштап кетсе болот нөлдөн? Көп адамдар жазышат да, каналды кандай кылып ачса болот деп. Биз ошол телефон алып аккаунт создавать этебиз го YouTube'га. Ошол негизи ар бир адамдын каналы болот. Ошол жерге логинди жазып, анан пароль жазасыздар. Ошол негизи канал болот. Ар бир адам комментарий жазып аткан адамдын каналы бар, мекендештер. Ошого эле кирип туруп эле плюс деген жерине язасыздар, видео киргизесиздер, болду. Аны эч кандай артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жок. Ошо аракет кылыш керек, издиленип ошол роликтерди тартыш керек. Мындай токтоп калбаш керек да. Ошол биз ушул Москваларды баштаганда деле, мисалы, сразу эле болуп кеткен жери жок. Ошол биринчиден рекламалар чакырып, мынча подписчиктер бар экен деп бизди сразу эле чакырып кеткен эмес да. Ошо канчадыр бир айлар биз эсимден чыгып калды. Ошол ар нерселерди тартып, ошол менен өзү негизи Танукиде иштейт элем ошол убактарда. Доставкада ошол 120 миң, 100 миң, 90 миңге чейин айлык алат элек. Ошол жумушту таштап, ушул ишти кыламын деп катуу аракет менен чыгып кеттим да. 2-3 ай болбой эле анан Кудай кааласа ошол бөлмөсүн берип баштады. Дальше иштеп атабыз азыр. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы, анан эми бул жакта аракет керек демекчимин да. Аракеттин артынан болот бардыгы. Nokia болсо деле Redmi болобу, X4 Redmi болобу мисалда, аракет менен көп нерсеге жетсе болот. Ал бир iPhone 16, iPhone 15 күтпөй эле койгула. Ошол колдон келсе ошол Redmi деле баштай берсеңиздер болот.
ошол Көп менен деле адамдарды көп тааныйм. ийгиликтерди багындырып койсо болот. ооба. Жакшы, анан эми бияктагы өзүбүздүн мекендештер боюнча да бир аз сүйлөшөлү. Буякта байкап көрсөк, бүт эле жаштар да, эми азыр биз деле жаштардын катарына киребиз. Бирок бизден дагы жаштар келип алып ар кандай жумуш издеп, жумуш таппай Telegram аркылуу башка жактардан кармалып калып, жанагындай бир пастабалар менен кармалып калып деп атат. Сен да тынбай ошол YouTube каналыңдан баягы маалымат иретинде чыгарып аткандарыңды көрүп калдык. Ошол боюнча да бир оюң айта кетсең, эмне себептен именно биздин Кыргызстандан келген өзүбүздүн мекендештер ошондой баягындай эмне деп коебуз? Туура эмес иштерге кабыл болуп калып атат. Жеңил тамакка, жеңил тез акча табууга кызыккан жаштар чындыгында көп экен. Негизи ошол мен өзүм эле айтып берейин, эми бирөөгө акыл үйрөтө турган баягындай илимибиз жок да бизде. Бирок көзүң менен көрүп жүрөсүң. Көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Биз биринчи келгенде ошол 24 миң, 27 миң айлыктарга иштеп, катламойка, уборкаларда иштеп жүргөн балдарбыз да. Ошондо сразу бир 60 миңдик же 70 миңдик жумуш издебептирбиз да биз ошол. Башында келгенде. Мектепти бүтүп, 1-2 жыл өтүп анан келгенбиз да биз. Ошентип иштеп аракет кылып эле келебиз. Ошол келе турган жаштарга айтар элем, эч качан мээнеттен качпаш керек. Иштеген жерде, жакшы иштеген, өзүнүн ишини кылып аткарган адамдарды бардык эле жерден кое бергиси келбейт. Азыр мен иштеп жүргөн мурдагы ошол лента болобу, метро магазин жактарга өтүп калам да, азыркы учурда деле продукт аркылуу башка кылып. Мурдагы иштеп жүргөн жерлер. Ошолор руководителдер көрүп атат, Иса кел дейт, иштейбиз дейт. Жана бакалеяда товар тиз деп айтат да, азыркыга чейин айтат. Караңыздар, ошол каттуу иштейт элек да, каттуу иштейт элек. Чарчаш эмне экендигин билбептирбиз. 12 саат, 13 саатта иштеп, 37 миңге чейин айлык алып жүрдүк. 42 миңге чейин анча. 12 саат иштеп. Аз болсо дагы ошол трудовой договор берген, бардык документтери менен ишке алган ошондой официалдуу иштерге кирип иштешини мен айтат элем, сунуш берет элем жаштарга. Жакшы, рахмат. Анан эми буякта дагы сен жана материалдарың арасында мекендештерге жумуш бар деген маалыматтарды көрүп атабыз да. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Анан ошончолук биздин мекендештерге өзүң жумуш таап берип атасың. Сага мындайча айтканда ыраазычылык айткандар көп болуп атса керек. Ошол биз ушундан жакшы суроо бердиңиз. Жумуштарды тартып жүрөбүз негизи чындыгында. Илгери ошол трудовой договору барбы, жокпу, мындай тарткан экенбиз 1-2 жумуштарды. Андай кылып биз тартпай калдык. Кийин көп адамдар айтты, жалп кылды. Биз эми элге пайда болсун деп чыгарган элек бир Твердеги жумуш боюнча кичине интрига болду ошол. Трудовой договору жок, ошол келип иштеп алсын деп ушул агаларыбыз тарабынан чакырылып айтылган эле, ошол видеодо деле айтылган, ошол трудовой договор жок экен. Документ жоктор дагы келип иштесе болот экен деп ошол агабыз чакырганда мен ошол үй салдым, башка кылдым, бирөө жарым ошо кыйналып, документ жок болсо, ишсиз жаткандар болсо келип иштеп алсын дегенден биз тартып, ошондон кичине ызы чуу чыккан жери бар. Анан негизи эле ошол көп бардык эле жумуштарда азыр трудовой договорлор берилген үчүн, бардык жактары официалдуу болгон үчүн кыргыздар аралашып чакырган болсо гана барып тартабыз. Бирөө кепилдигин алса, башкалар чакырса мен барбайм ачыгы. Мага жазгандар көп, мага мекендештерден көп комментарий жазышат. Ошол жумуштар татпайсыңбы, ошол башка блогерлер, өзбек блогерлерге окшоп деп чында туугандарыбыз көп жумуштар тартат да, ошол көп жерлерге барып бир күн жашап тартып берет, вакансия бар. Ошондой тартпайсың деп айтат. Ошол биз дагы карап териштирип тартып атабыз азыр. Азыр дал момент ошол териштирип тартып атабыз. Трудовой договорлору бар болсо дагы, больничный берсе дагы видеонун башында мекендештер, калоочулар иштегиле, мен бирөөнү алып келип засадить этип иште деп айтпаймын. Биздин негизги максат, мына Кыргызбай YouTube каналы болобу, Москва YouTube каналы болобу, негизги эле ютубердин, ушул блогердин негизги иши менин оюмча, жеке пикирим, элге маалымат берип коюу. Элге маалымат берип коюу, ошол жердеги иштегендерден иштеп аткандыгы боюнча өздөрүнүн оюн алып берүү, мисалы 1-2 айдан бери иштеп аткан адамдарданчы калганына биз жооп бербейбиз да. Ошондон айта кетким келип атат. Ал ошол 5-6 айла, 1 жылда иштеп дагы ошол 150 миңге чейин айлыктарды алып жүрүп дагы анан аягында бир 500 рубль, бир 2 миң, 3 миң акча бербей калса дагы ошол сен тарттың эле, ошол сен жооп бересиңби, мекиң бербей койду дегендер көп да. Болмосо ошол жака барып өзү иштеп, нанын табып жеген. 5-6 ай иштеген аякта. Эми мен рахматымдын кереги жок мага.
териштирип келсең жанагы жерден бир иш кылып чипи кылып чыгып кеткен да, Өз нарушение бар. отработка кылбай эле чыгып кеткен башка болгон да. Ошону айтар элем, договордогудай иштесеңиздер да, ошол жумушка кирип аткан договорду окуп чыгып, кандай болот, ошол жумуштан чыгам дегенден кийин 10-15 күн иштеп бересиң деген жерлер бар. Ошолор негизинде карап иштесек, ишке кирсек деген. Бүт толку мен тартамбы, тартпаймбы, негизи ошол Москва жергесинде, негизи эле ошол чет жерде документ сүйлөйт, короче, болду. О, беркинде сүйлөбөйт экен. Анан негизи эле анан юристтерди тартып жүрөбүз. Документи жок, ошол трудовой договору жок, иштерде алданып калган мекендештерге аябай көп жардам берип келет. Мына агенттин юристтерин тартып жүрөбүз, Шынарбек агабыз тартып жүрөбүз мисалы. Ошондой трудовой договору жок, алданып калган мекендештерге аябай көп жардам берип атат. Ошолорго кайрылса дагы болот да, кимдир бирөө акчасын албай жүргөн болсо. Жакшы, бул боюнча жакшы, эң туура маалыматты айтып кеттиң. Анан азыркы учурда Москванын тез кабары, Кыргызбай деп таанып жүрөбүз биз деле. Негизи азыр өзүңдө канча YouTube каналың бар? Бизде YouTube канал азыр ошол Москварды ошол Талант агабыз экөөбүз негиздеп иштетип жүрөбүз, ынтымактыкта азыр деле. Экөөңөр ортодо иштейсиз? Эми ортодо канал ал Москвар деген. Анан Кыргызбай деген ал өзүмдүн жеке каналым. Ал агабызда дагы өзүнүн жеке каналдары бар, ошондой да. 2 канал бар деп айтсак болот эми. 2 канал бар. Ооба. Канча Кыргызбай каналыңда канча катталуучуларың бар? Биз ал каналды былтыр ошол 264 000 убагында мен сатып алгам өзүмдүн тааныш агаларымдан. Ошол 2018ден бери ютубер катары иштеп жүргөндө негизи кыргыз каналдары бир 30-40 эле канал бар эле, бир группада эле бар элек да. Ошол убакта связь кылып жүргөн агабыздан сатып алып, азыркы учурда 413 000 катталуучу топтодук. 5,5 миллионго жетип калыпсыңар, Кудай кааласа, насип кылса. Кудай буйрса 1 миллиондуктарда дагы чакырсаң, Кудай буйрса сенин жана подписчиктериң 1 миллиондуктардын байрамында отуралы. Кудай кааласа. Анан эми Кыргызстандын бир айылынан келип, ушунчалык чоң Москва деген жерге келип алып, Москвадагы бүт кыргыздардын иштерин чагылдырып, өзүнүн мекендештерге жумуш таап берип аткан деле бул чоң эрдик деп эсептейм Кыргызбай. Кыргызбай деп мен да көнүп алып турмун да. Анан сөзүбүздү акырын жыйынтыктаганча сенде мындай биздин өзүбүздүн мекендештерге кандай кайрылууң бар? Бизде азыр көпчүлүгүн эле сүйлөшүп калсаң, 2 адамдын бири эле айтат экен. Биздин мекендештердин өзүнүн алып жүрүшү, жүрүм туруму өтө бузулуп баратат барган сайын жаштарыбыз. Өздөрүн бир туура алып жүрсө, баягындай сразу эле депорт кыла берди деген нерселерден алыс болот деген сыяктуу сөздөрдү угуп жүрөбүз. Сенин өзүң бир элдин алдында жүргөн адам катары кандай кеңеш айтат элең? Негизи эле бул Москва жергесинде ошол мен айтайын, текшерүүлөр, башка нерселер буга чейин болуп келген. Негизи эле анан соцсеттер өнүгүп, мына заман өнүгүп, WhatsApp'тар, группалар, Telegram'дар, башка соц тармактар ачылып атат барган сайын. Анан ар бир адамдарда ошол соц тармактарга видео жүктөө мүмкүнчүлүгү бар да. Провокацияга көп алдырып коюп атат. Ачыгын эле айтайын. Жалган маалымат эле. Переходдордо эле, могу переход мындай переходдордо эле өтүп баратканда эле мындай видеого тартат, мындай мына экөөнү кармаптыр, этият болгула мына переходдо эле. Бул метронун ичиндегилер. Туура эмес да, ооба, метронун ичинде башка жерде андай текшерүүлөр, андай нерселер мурдатан болуп келген. Аны группаларга, WhatsApp'тарга таратып, андай провокацияга алдырбашын өтүнөт элем. Негизи эле кыргыздар Москва жергесинде мен көрүп жүрөмүн. Кыргыз дегенде эми көбү мындай серьезный эле кабыл алышат. Ачыгындачы, мындай более-менее цивилизованный адамдар катары кабыл алат да көп жерде ачык эле. Анан кечеги мына ислам инилерибиз мындай кыргыздын деңгээлин мындай көтөрүп койду, мындай айткандачы. Буга чейин деле нормально эле, бирок дальше жакшы жагына көргөзүп койду. Кыргыз болуп жаралып калганыма ошол негизи мен деле сүйүнөм да. Ошол багыларды көрүпчү, ошол жакшы иштер болуп атат. Анан көп жерлерде анан кийин мындай жерин кейген жерлер дагы бар. Анан көп массовый түрдө бара турган жерлерде ызычуу тополоң болгон жерлерден аябай көп. Эми эмнесин айтасың? Эми эл деген эл экен. Ар бир адам өзүнүн деңгээлиге карап туруп эле сүйлөп, жана групп эткендер көп. Мисалы бизде дагы. Эми бир нерсе дейиш кыйын, кыскасы. Бирөөгө бир нерсе дейиш кыйын. Сөздүн кыскасын айтканда, чет жерде жүргөндө булардын мыйзамына баш ийип, мына арабтарда жакшы сөз бар го мындай. Сабыр деген түшүндүрөт да бул негизи. Сабырдуулукту сактап, тартипти сактап, мыйзамына баш ийип жашасак эмне? Тынч эсен аман баары жакшы болот дейт. Ошондуктан мына Иса дагы эң туура сөздү айтты. Чет жерде жүргөндө баягынтип ызычуу салыштын, групп этип кыйын болуштун кереги жок деп ойлойм мен дагы.
азыр анан дагы бир эки ооз сүйлөп коеюн. Мына бизде азыр бирөө көчөдө калып кетип бир каяктан болосун деп группаларга таратып жүрөбүз. Ошону таратпаштыкка мен чакырат элем да. Азыр муну ар бир айылдын коом жетекчилери бар да, ар бир райондун коом жетекчилери бар. Азыр Кыргыздын ынтымагын ушул жерде дагы байкасак болот. Ошол Москва жергесинде Жети областын райондордун коом жетекчилери бар. Ким каяктан болсо ошол өзүнүн айылдаштары, өзүнүн райондоштору, тууган уруктары жардам берип жүрөт. Анан ушуну чыгарып койчу, ушуга акча которуп койчу, ал кылчы, бул кылчы, мына Алланын ыраазы ушун дейишет да. Эми лично мындай айтыш керек, көп адам жазып чалат экен да бул иштечи. Ооба да. Бул жерде эми өзүңдү көтөрүш эмес, чынында жетишпей калат экенсиң. Андан кийин ошол коом жетекчилерине колдон келишинче берип атабыз. Ошол коом ушул айылдан экен деп. Номерлерин алып, ушул бир тууган ушул областта ушундай кыйналып калыптыр деп колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз. Түшүнбөгөндөр YouTubeга чыгарып, мындай кыргызды көчөдө калып кеткенди көп чыгарып атат. Мен ошо каршымын да. Ушуну чыгарбасак, ушуну ошол соцсет түшүнгөн мекендеше группалар таратпай, мисалы, лично мага жазсаңыздар мен коом жетекчилеринин номерлерин берем полный. Ошондой кылып бири-бирибизди соц тармактарга чыгарбай, ошондой жардам көргөзсөк болот, Кудай кааласа. Эң туура эмнеге дегенде 2010-2015 жылкыдагыдай эмес азыр. Бардыгы ынтымак, бардыгы телефон бар. Бир айтсаң ошол YouTubeга чыгарбай эле, ошол аэропортко жөнөтүп, Кыргызстанга жөнөтүп коюш ар бир коомдун колунан келет. Коом төрагалары, коом жетекчилери мен ыраазымын чындыгында ошолор чоң рол ойноп атат да. Ынтымакты сактап атат. Ынтымактуу экенбиз да. Мен ушул коомго аралашып жүргөнүбүздүн Учкун Мега агабыздан чоң себепчи ушул көп жерде жүргөндөн кийин агабыз иштешип жүрөбүз. Мына көпчүлөргө алып барып таныштырып, жанагы мындай болот деп ак-караны көргөзүп турушат ушул агаларым. Алла ыраазы болсун. Анда Иса сага дагы чоң рахмат. Ушунчалык убактыңды бөлүп, биз менен бир аз да болсо ушундай бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөнгө Алла ыраазы болсун. Ишиңе ийгилик. Мындан ары дагы өнүп өсүп, Кудай буйрса ушул өзүбүздүн мекендештердин кызматын кылып жүрө бер. Бир эле Москвада эмес, дүйнөнү багындырган чоң ютуберлерден болушуңа тилектешпиз. Рахмат сага да. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Мына биз ушундай жүргөнүбүзгө ушул жалпы калың журттун чоң салымы бар да, ошол элим болбосо мен мынтип жүрбөйм да. Эл элим поддержка берип, туураны туура деп көргөзүп, жаманды жаман деп ушул комментарийлерге жазышып, ошолор негизинде биз мындай түзөлүп атабыз да. Рахмат барыңыздарга мекендештер. Агабызга дагы ийгилик каалай кетелик. Мындан кийин дагы ушул окшом подкасттарды, роликтерди ушул Москвадан чагылдыра бермекчи экенсиз да, иншалла. Кудай буйрса ушул баштадык. Мына биринчисин ушул Москванын тез кабарынан Исадан өзүнөн баштап атабыз. Рахмат. Эми Кудай буйрса сиздер койдуңуз мен дагы. Кудай буйрса ушул жердебиз. Жакшы элибиздин ийгиликтерди багындырып аткан мекендештерди өзүң айтып өткөндөй. Жарантип жөн эле телефонго тартып эле соц тармактарга чыгара бербестен мындай туура маалыматтарды, так маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз. Сага дагы чоң рахмат. Убактыңды бөлүп келгениңе. Алла ыраазы болсун. Ар дайым жакшылыктардан жолугайлы. Аман туруңуздар достор. Кудай буйрса жакшылыктан жолугалы. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар, эч кандай пересадкасы жок чек арага чейин барабыз жана чек арадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Кара тизмектен текшерип беребиз жана регистрацияңыз мөөнөтү бүтүп же базадан чыкпай калса көмөк көрсөтүп алып барып келебиз. Толук маалыматты Дөөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматта.